Саламатсыздарбы? Болотбек Акматовдун «Алтын оюну» аттуу чыгармасы. Эч бир эмоциясы сыртка билинбеген Керимдин жүзүнөн эч нерсе таба албады. Анын үстүнө мээсин какшатып, көздөрүн тумандатып турган уйку көп нерседен алаксытты. «Кандай, Мито? Сен дагы эле уктай элексиңби?» Керим ага суроолуу тиктеди. «Ооба, азыр уктаганга невозможно. Иш көп. Жаңы эле келип жаткам». Эмилдин үнүнөн чарчагандык сезилип турду. Керим досун аяп кетти. Ушунчалык иши көп болуп туруп, өзүнүн ишине кайдыгерлик кылбаганына ичинен ыраазы болду. Эмилдин көп убактысын албай болгонун сүйлөшүп, акылдашып кеткенге аракеттенди. Такси сукпасын дегендей Эмилди колтугунан сүйөп, мындай ээрчитип чыкты да: «Мен тиги кишини билдим, менти экен», деп акырын кобурады. «Энең дурайындар, алар өздөрү ошентишет да, аларга көрсөтүш керек. Окутуп койбосо аларың көөп кетишти». Эмил баягытан бери кыжынып турган маанайын мына ушинтип чыгарып алды. Керим анын мындай кыймыл-аракетине таптакыр көңүл бөлбөгөн кишидей кайдыгер карады. Эмил тамеки күйгүздү да тигинде күтүп турган таксисти көрүп: «Тигиниңди эсептешип кетирбейсиңби?» деди. Керим баягытан аны эмнеге кармап турганын түшүнбөй, булардын сүйлөшкөн сөздөрүн угуп койдубу деп шекшинип койду да сүйлөшкөн акчасын колуна карматып жөнөттү. Бирдеме болуп калса деп машинанын номерин көңүлүнө түйдү Керим. Эмилдин чылымы түгөнүп бүткөнчө ар кимиси өз ою менен алектенди. Чылымын жерге таштап тебелегенден кийин Эмил үйүнө кирип кийинип, машинасын айдап чыгаарын эскертти да басып кетти. Керим иштин кандай бүтөөрүнө башы маң. Бардык маселени чече турган Батя эсине түшкөндө өзү да ошондой болууну эңседи. Эгер Батядай болгондо мынтип темтеңдеп, көчө кыдырып, башын оорутпай үйдө отуруп, башкаларды жумшап бүтүрүп алмак. Бир мезгилде дал ошондой авторитет болоорун элестетти да бул оюна өзү ыраазы болду. Эмилдин машинасы дарбазадан чыгаары менен көнгөн жолду тоону карай бет алышты. Жолдон улам өрүлөп баратышы Керимге өз турмушунда да дал ушинтип бардык тарабынан бийиктеп кетчүдөй элестеди. Ал үчүн ушул күчүнө шайкеш келген акыл керек экендигин жаземдебей түшүндү. Батя да буларды күтүп тургандай дарбазанын сыртында туруптур. Үчөө кол алышып учурашкандан кийин Батя: Кеша, кимдер экендигин билдиңби?» деди чекесиндеги билинер билинбес шрамга брыш топтоп. «Билдим. Токтобек деген менти экен». Керим андан ары түшүндүрөйүн дегенче Батя башын ийкеп: «Понятно, алтын тура», деди. Үчөө тең үн сөзсүздөн калгандай туруп калышты эле Батя дарбазасын ачып, колун жаңсап, «Киргиле» дегендей белги кылды. Качан дарбазаны ичинен бекиткенден кийин: «Да, трудно, но баары бир исправим это дело», деп Керимдин көңүлүн тынчытты Батя. Үйүндө Эмилге жайылган дасторкон ошол боюнча жыйналбай турган экен. Бир сыйра шам-шум этишкен соң: «Кеша, сен бул ишке киришкенде шекишип калышат. Аны биз бүтүрөлү. Андан көрө биз сага башка иш тапшырсакпы деп турам. Сен кандай дейсиң, Мита?» деп жыландын башын чыгарды да аны менен кошо Эмилдин көңүлүн улап койду. Керим азыр ал кандай иш экенин ойлонбоду. Эң негизгиси агасына уят болбой, анын иши бүткөнү керек эле. Ошондуктан Керим ойлонбостон туруп макул экендигин билдирди. Батя мындай иште кыйды болуп калгандыктан эсептешип отурат деп эсиндеди окшойт. Токтобек, анын алтын проблемасы акырындап ышып жетилип келатат. Ал буйруса самасабой чечилет. Мен бул сага тапшырылган ишти ага байланыштырбайм. Бул иштин өзүнчө изделкасы бар. Акча жагынан капа кылышпайт. Алар ишеничтүү кишилер. Сезим кандай таасир берип жатат дегендей Керимди астыртан тиктеди. Керимдин жүзүнөн Батянын сөзүнүн жакканы же жакпаганы билинбегени менен тээ көкүрөгүнүн түпкүрүндө макул болуп турду. Эмил тигилердин сөзүнө көңүл буруп, астыртан экөөнү тең сын көз менен карайт. Батя Керимди сөзүмө гана аттанбай калды деп ойлоду көрүнөт. Биз дайыма чындык үчүн күрөшөбүз. Тиги байкуштардын проблемасы да сеникине окшош.
Мен муну башкаларга эле дайындап бүтүрүп коймокмун. Бирок алар барганда иш татаалдашып кетчүдөй. Анткени тигилер биздин кишилерден сенден башкасын толук билишет. Шекшип калса иш татаалдашарын өзүң билесиң. Алар да оңой жөө эмес, туурабы Мито? Батянын Эмилге кайрылышы маселенин бир топ жеңилдетерин баамдады. Эмилдин кандай маселе экендигинен толук түшүнүгү жок болгону менен көңүл улап башын ийкеп койду. Эмил Керимдин алдында өзүн бир топ абройлуу сезип, өзүнчө корстон боло түштү. Керимдин жүзүнөн дагы эле эч нерсе билинбеди. Анын кайгырганын да, кубанганын да билдирбеген муздак жүзү көөдөндө турган сырын сыртка чыгарбай ойлонгонсуп телмирди. Жообун бербейби? Деди бушаймандаган Эмил досуна жинигеле. Акыркы сөз өзүндө калганын Керим да түшүндү. Айта бер, Батя, эгер менин колуман келсе бүтүрөбүз, деп Керимдин көзүнө тике карады. Эч кимден эч качан жалтанбаган Батя көзүн бир ирмеп алды да, шашпа, аны жайынча сүйлөшөлү, деп ары кирип бир пачка 100 сомдук алып чыкты. Эмил чоочун ишке кокусунан кабылгандай өзүн ыңгайсыз сезди. Батянын бул аракетин да көз жаздым да калтырган жок. Мито, эгер туура көрсөң, Жабону мында алып келе калбайсыңбы, я? Деп Эмилге кайрылды. Кантип чыгып кетерин билбей турган Эмил тура жөнөдү. Дарбазадан көрүнүп турган терезеден Керим аны аппак көйнөк, кара костюм шыңчан бирөө узатып баратканын байкады. Керимдин баардык көз карашын көзөмөлгө алып турган Батя качан өзүнө көңүл бурганда, Кеша, бул жерде экөөбүздөн башка эч ким жок. Өзүңдү ээн эркин кармап отур. Мен сага дайындаган жумуш оңой жумуш эмес. Ал киши 15 жылдан ашуун түрмөдө отурган авторитет. Экөөбүздүн ортобузда эсептеше турган көп иштер бар. Жакында түрмөдөн чыкты. Короче говоря, ал биздин баарыбыздын түбүбүзгө жете турган неме. Биз дегендин ичинде өзүң да бар экениңди унутпа. Бул акчаны көрсөтүп, болгону жол кире. Иш бүткөндө калганын эсептешебиз. Батя биринчи жолу өзүнүн да тыңдар бар экендигин сездирип койду. Керим бекер убада бергенине өкүндү. Кыйла оор жумушка кириптер болуп алганына, бирок анын муздак жүзү ичинде болуп жаткан мындай уйгу-туйгу ойду сыртка чыгарган жок. Батя адам психологиясын канчалык өздөштүргөнү менен мындай бейжооп калышы биринчи жолу эле. Эртерээк жооп алууга шашып, эмне коркуп турасыңбы? Деди. Керимдин жүзү мында да өзгөрбөдү. Жок, деди бир топ убакыт өткөрүп Керим. Мен мындай иштен эч качан коркпойм. Баары бир Кудайдын колунда. Ажалың жетсе өлөсүң, азабың болсо көрөсүң да. Керимдин мындай философиялык сөздөрү жактыбы, же жөн эле көңүл улап койгусу келдиби? Батя, аның туура, демиш болду акырын. Сырттан машинанын сигналы угулуп, баягы кара костюмчан дарбазаны ачканда Эмилдин артынан дагы бир иномарка көрүндү. Батя тиги машинелерди көргөндө өзүнүн баягы калыбына келди да, алдагы акчаны чөнтөгүңө салып кой, деди. Керим үндөбөстөн пачканы чөнтөгүнө жашырды. Аңгыча оор денесин араң көтөргөн бирөөнү ээрчитип, Эмил кирип келди. Ал Батя менен кучакташып көрүштү эле. Батя, таанышып ал, Кеша, Жабо деген ушул. Бул да өлүмдөн коркпойт, деди да Керимди болсо, Каратис Кеша деген ушул бизге келип кошулду. Азырынча результат жакшы, ишеним чоң, деп тааныштырды. Жабо Керимге ушундай сын көз менен карады. Анткени Керимден башка адамдардан айырмаланып турган эч нерсесин таппады көрүнөт, жөн гана колунун учун кармап койду. Батя түз эле ишке өттү. Чекесиндеги шрамын брыш менен бастырып, Жабо, сен мага бардык оор учурда керексиң. Мага бүгүн да сенин жардамың керек болуп турат. Өткөн жумада Фантомас түрмөдөн чыгыптыр. Ал азыр эркиндикке чыкканына гүлдөп жатат болуш керек. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз менен эсептешер кези келет. Биз ошого жеткирбей көзүн тазалашыбыз керек. Анын сенде да өчү бар, билесиң да. Жабодон сөз күтүп токтоп калды. Жабо ага сөз кайрыган жок. Башын ийкеп тим болду. Батя сөзүн андан ары улады. Сен барсаң шекшийт. Ошондуктан Кешага ишенип отурам. Жабо Керимди да ормое карады. Экөө саамга типтеше түштү. Колуна бир илинсең өлтүрчүдөй деп ойлоду Керим.
Андан ары сөз көпкө уланган жок. Жакшылык үчүн ичимдик бузулду. Бирок мындайда ким эле баттын иче алмак эле. Жакшы тилектер айтылды да эртең жолугушмак болуп тарап кетишти. Керим акчаны эжесине калтырды да агасына барып анын көңүлүн жубатып коюп эс алууга аракеттенди. Мындайда кайдагы уйку? Ар түркүн ойлорду ойлоп, пландарды түзүп таң атырды. Эртең менен Жабонун машинасы менен Кара Балтага чейин келишти да андан башка бирөөнүн машинасын айдатып таласка кетишти. Фантомас атасынын үйүндө таласта экен. Керим ойлогондой барары менен иш бүтө койгон жок. Эл арасында кадыр баркы бар окшойт. Келдим кеттим көп экен. Бул мезгилде Жабо менен Керим экөө ар түркүн пландарды түзүп, анын үйүнүн бардык тарабын тактап, аныктап, үйрөнүп жүрүштү. Жүн тери алган киши болуп, ортодон бир жума өттү. Айылда эл аягы эртеле сууп, эртелеп жатып калышаарын баамдашып, ушул маалда иш бүтөөрүн толук аныкташты. Бардыгы алдын ала эсепке алынган. Ким кандай кызмат аткарары так бөлүштүрүлдү. Болжонгон убакытта жарык өчүрүлгөн машина Фантомастын атасынын чарбагынын четине келип токтоду. Фантомастын чылым күйгүзүп сыртка чыгаарын күтүштү. Мындайда адамдын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй лакылдап, муундар титиреп чыгат тура. Баарынан күткөн жаман, деди Жабо өзүн өзү алаксытып. Керим анын сөзүн уккан жок, укса да көңүл бурбады. Аны тиктегени Фантомастын элеси. Ою онтала. Жаздым кетиришсе, булардын иши да, тагдыры да бүткөнү. Жаңылбаш керек. Анын ойлогон ою да, Кудайдан тилеген тилеги да ушул. Күттүргөн убакыт да жетти. Эски үйдүн эшиги кыйчылдап ачылып, Фантомастын бараандуу элеси көрүндү. Баятан күткөн илбесине чыккандай сүйүнүп кетти. Тетиги ошолбу? Деди Керим. Жабо телмирген ойго кеткенби, же укпай калганбы? Чоочуп, кана? Ошол, деп жооп берди. Жабонун калган сөзүн укпастан Керим Фантомастын алдын тосо жөнөдү. Фантомас чылымын түгөтүп кайра киргени баратса керек. Артынан чыккан добуш тутурлай токтоп калды. Байке, сизди тигинде чакырып жатышат, деди Керим алыстан эле. Керимден көп шекишпегендиктен алар кимдер экен? Кайда? Деп сурады. Керим өзүн таанытпаганга аракеттенип көп жакындабай, кимдер экенин билбейм, сизди чакырып кой дешти, деди да басып кетти. Алардын кайда экенин толук аныктай албаган Фантомас кайда дегиче машина жарыгын күйгүзүп өчүрдү. Фантомас машинаны көздөй жөнөгөндө Керим мышык жүрүш менен артынан келатты. Машинанын эшиги ачылганда мурдагы макулдашуулар боюнча Керим бутун Фантомастын башына багыттады. Бут таамай тийди. Бул аздык кылат дегендей, Керим экинчи бутун шилтеди. Ал дагы болжогон жерге дал тийди. Кыйшайып бараткан Фантомасты Жабо оор буту менен тээп калды. Анын буту да таамай тийди көрүнөт. Фантомас оор онтоп алды. Канчалык алсыраса да, Фантомас мушташка даярданды. Ал айсыз караңгылыкта көрбөгөн Жабону беттеди. Мына ушул учурдан пайдаланып, Керим дагы бутун шилтеди. Мунусу талуу жерге тийгендиктен Фантомас эс учун жоготуп баратты. Кыйкырып, элди ойготпосун деген ойдо Жабо кучактай калып оозун жапты эле Фантомастын оор муштуму өпкө боорун эңшере түштү. Фантомас мындай мушташтын далайын көрсө керек. Ал экинчи муштумун Жабого шилтеди. Бул жолу да шилтенген муштум таамай тийгендиктен Жабо кулап түштү. Далдайып көрүнгөнү менен борпоңтура байкуш, деп ойлоду Керим. Керим канчалык өзүн кармоого аракет кылганы менен бир топ эле алактап калды. Ал кармашып Фантомасты жеңе албасын түшүндү. Мындай учурда бир гана жол, өзүнө жакындатпай, алысташуу керек. Ошондуктан бутуна гана ишенип турду. Фантомас Жабонун кулап түшкөнүнөн пайдаланып, караңгылыкка көзү толук уйрала түшкөндөн кийин Керимдин караанын көрүп, аны көздөй басты эле, ушуну гана күтүп тургансып, оодарылып келаткан Жабо бутун шилтеп чалып чыкты. Учурдан пайдаланып, Жабо тура калып, Фантомасты баса жыгылды. Эртерээк кутулгусу келгендей 5-6 жолу катары менен муштап калды.
Бул муштумдардын бир экөө гана таамай тийбесе, Фантомас алардын дээрлик көпчүлүгүн тосту. Бир сыйра ит жыгылыштан кийин экөө орундарынан тура калышып, балапан короздордой аңдышып калышты. Аңдымак көпкө созулган жок. Биринчилерден болуп Жабо керилип туруп муштумун шилтеди. Фантомас ал муштумдан буйтап өттү да салмактуу муштуму менен Жабого жооп кайтарды. Муштум Жабонун эгине таамай тийгендиктен кадим кинодогудай көтөрүлүп барып түштү. Эс ой түштү көрүнөт. Ордунан турган жок. Баятан ар бир кыймылга көз салып турган Керим Фантомастын оңой жоо эмес экендигин баамдады. Оозу канап кетсе керек. Фантомас жерге түкүрүнүп алып, эми Керимди качырып жөнөдү. Эч нерседен коркпой түз келаткан Фантомастын караны аны сүрдөтпөй койбоду. Керим ишенген бутун шилтеди эле, ал болжогон жерге дал тийди. Фантомас кулап түштү. Бирок алдырып койгусу келбеди көрүнөт, кайра бат турду. Керим бутун кайра шилтегенде, ал Фантомастын колунда калды. Үйрөнгөн адаты боюнча жер даяна калып, экинчи бутун шилтейин дегенде, Фантомас колундагы бутту катуу күчкө салып толгоду. Керимдин буту сыздап кетти. Ал Фантомасты ичке тебет го деп ойлогон. Болушунча эки бутун эртерээк пайдаланууга умтулду. Бул Фантомастын бетине таамай тийди. Ал башын бир чулгуп алды да эки колдоп бетин баса жыгылды. Керим аны кайра туруп мушташын күтүп стойкага келди. Фантомас тура калып, кимиси менен мушташышты билбей алактап кетти да стойкада турган Керимди качырды. Керим ишенген бутун шилтегенде, Фантомас буйтап өттү да артын сала калган Керимди аркасынан баса жыгылды. Дал учурдан пайдаланып, Жабо Фантомасты чачтан алып, пистолет менен анын дал ортосуна такап туруп басып калды. Мүшөктү муштагандай дүп деген үн чыкты да, аны менен кошо Фантомас онтоп алды. Денени аралап кеткен ысык нерсе жанын катуу кейиткендиктен Керимди кучактаган колдорун кое берип, Фантомас көкүрөгүн баса калды. Ал Жабону карайын дегенче, Жабо аны кыйкырып жибербесин дегендей карылуу колдору менен оозун басты. Тумшугуп кетти көрүнөт. Фантомас башын чайкады, каршылык көрсөтүүгө аракеттенди. Кыйкырып жибербесин деген ой Керимди да чочуткандыктан Фантомастын оозун басууга Жабого жардамдашты. Фантомас жакшы эле каршылык көрсөтүүгө умтулганы менен көкүрөгүн эзген оору акырындап алсыратып баратты. Керим Фантомастын оозун басып тургандан пайдаланып, Жабо машинаны көздөй чуркады. Анын эмнеге чуркап кеткенин билбеген Керим, ал машинени от алдырып качып кетпесин деп ойлонгончо болбой, Жабо машинадан бирдеме алып бери карай жүгүрдү. Качан жакын келгенде, Керим анын колунан бычакты көрдү. Жабо келер менен Керимди түртүп салып, Фантомасты чачтан алды да бычакты кекиртегине такап туруп тартып жиберди. Курч бычак Фантомастын кекиртегин кесип, моюн эттери аралады. Керимдин кача бергени жакшы болуптур. Кесилген кекиртектен чыккан кан жердин бетин тешип чыккан булактай атырылды. Жылуу кандын жыты Керимдин жүрөгүн айландырып, кускусун келтирди. Кой сыяктуу мууздалган кишини биринчи көргөн Керим эмне кылар айласын таппай турду. Кандын жытынан рахат алган Жабо оор дем алып, бир топко Фантомастын чачтарын кое бербей магдырап турду. Канчалык күч менен басып турганына карабастан, Фантомастын колу буттары титиреп, бул тирүүлүктөн күдөр үзбөй каршылык көрсөтүп жатты. Анын жанын кантип чыгып жатканын көргүсү келбей Керим тескери карап басып кетүүгө ашыкты. Бирок көкүрөгүн кысып турган кандайдыр бир коркунуч Керимди бир кадам алдыга таштатпай кармап турду. Мындай кырдаалга чыдабай кетти көрүнөт. Керим оор үшкүрүнүп алды. Дал ушул учурда Фантомас жер үстүндөгү турмуш тиричиликте, деги эле жарыкчылыкта акыркы кадамын койгондой чиренип, жер таканчыктады да боюн таштады. Коркурап кесилген кекиртектен чыккан үн Фантомастын акыркы дабышы, акыркы үнү экендигин далилдеп, ал кайра абаны оп тартууга кудурети жетпеди. Фантомастын жаны чыкканына көзү жеткен Жабо өлүктү тизеси менен түртүп жиберди да, өзүнүн колу тийген жерлерди жеңи менен сүрүп тазалап койгондо кандайдыр көңүлү жайланып, кылган кылмышынын шеги билинбөөчүдөй жайдарыланды.
Керим баягдан бери үчөө гана бул дүйнөдө бар сыяктуу эч нерсени ойлобогон болсо, эми айылдаштары шек алып калбаса экен деген кыязда айлана чөйрөгө кыраакка карады. Булардын мындай аракетин эч ким туйбагандай айлана жымжырт. Жабо Фантомастын денесиндеги колдорунун тактарын толук тазалап бүттүм дегенден кийин кайрада эч ак жаны чыккан оор денени күрстедире бир тээп, машинаны көздөй кадам шилтеди. Керим андан мурда келип машинанын жанында турган. Жабо келери менен машинанын эшигин мышык жүрүш менен ачып отурду. Жабо сыртына эч нерсе билдирбегенге аракеттенгени менен машинаны от алдыра албай алактап, түкүрүнүп, бир топко кыйналды. Күңгүрөнүп өзүнчө сөгүнөт. Керим ичинен канчалык пушайман болсо да, сыртына эч нерсе билгизбей томсорот. Машина от алды. Көнгөн адат боюнча Жабо жарыкты күйгүзгөндө Керим ага буйрук бере: "Өчүр, башың иштейби?" деди. Айтылган буйрук боюнча жарыкты өчүргөн Жабо эми кантип айдайм дегендей ооруш көрүндү. Машина акырын ордунан козголду. Айылдын четине чыккан соң машинени токтотуп, анын жарыгына салып, өзүн бир сыйрат текшерип, кийген кийимин которуп, костюм шым кийип, галстук тагынып, кадимки чыраган бизнесменге айланды Жабо. Аны көргөн Керим булардын көптөн бери бул багытта тажрыйбасы бар экен да деп аныктады. Эмне үчүн мага айтып койбойт, деп өзүнчө көөдөнүн аралаган ичи тардык жаралды. Бирок зымпыйып билгизбейт. Машина Бишкекти карай жөнөдү. Жолдо ката ар кимиси өз ою менен алектенип, бир ооз да сөз сүйлөшкөн жок. Качан Орто Сайды багыт алган тааныш жолго түшкөндөн кийин Жабо оор дем алып, көөдөнүн басып турган бирдемеден кутулгандай боло түштү да: "Кеша, мындан ары мен сени өзүмдүн жандай көргөн досум деп эсептейм. Молодец экенсиң." Керимди далга таптап каткырды Жабо. Өзүн мактап жатканына ыраазы болбой, кайра жинденип, байкуш коркок, деп ойлоду өзүнчө Керим. Анын муздак жүзүнөн Жабонун сөзүн жактырганы да, жактырбаганы да билинбеди. Айткан сөзүнүн жоопсуз калганы Жабо өзүнүн ыңгайсыз сезди. Ортодо оор жымжырттык. Машина тааныш үйдүн дарбазасын түртүп келип токтоду. Батя баш болгон мындагылар экөөнү чыдамсыздык менен күтүп турушкан экен. Жарданып тосуп алышкандардын санаасын тындырып коюуну көздөдү окшойт. Жабо: "Всё, аут", деди кыскача. Батяга ушул эле керек окшойт. Өңүн кандайдыр бир жылуулук аралап: үйгө кирели, калганын үйдөн сүйлөшөбүз", деди. Мамлекеттик маанилүү тапшырма бүтүргөндөй Керим менен Жабону алдыга өткөрүшүп, анан алардын артынан үйгө ээрчип киришти. Эмил башкалардан Керимди жакын сынтып: "Кандай бүттү иштер?" деди эле. Керим мындагылардын көпчүлүгүн жаңы көргөндүктөн болгон окуя жөнүндө эч нерсе айткысы келбей: "Баары жакшы", деди кыскача. Эмил катуу жегендей томсорду. Жабо бирдеме айтмак болгон окшойт. Керимдин бул сөзүнөн кийин алдап атынып сүйлөй албай калды. Ортону саамга жымжырттык уялады. Ар кимиси өзүнү ыңгайсыз сезе баштаганда Батя: "Булардын аман эсен келгенинин урматына бир тост көтөрөлү. Калган сөздү эртең сүйлөшөлү. Булар эс алышсын. Кандай дейсиңер, достор?" деди, столдун үстүндө турган бош стакандарды толтуруп. Айрымдары башын ийкесе, айрымдары ооз учунан туура дешип, коюлган стакандарга жабылышты. "Кана эмесе туугандар, биздин ишибиздин алга жылыш үчүн, мына, момундай ишенген жигиттерибиздин аман эсен болушу үчүн алып жиберели. Ичпегендерди кыйнамай жок", Батя тост айтты да тартып жиберди. Аны кубаттагандардын бир топтору ошол замат тартып жиберишти. Айрымдары ичкен жок. Ичпеген себептерин ооз учунан түшүндүрүп өтүштү. Керим ар бирин сын көз менен карап, кимисинин мүмкүнчүлүгү канчалык экендигин текшерип жатты. Ичимдик ичкенинен, баскан тургандарынан ар бирине өз оюнда аныктама берип, өзүн өзү алаксытып алды. Бирок ичмек турсун стаканды колуна кармап да койгон жок. Анын терс аяктыгына эч кимиси көңүл бурбаганга аракеттеништи. Бир гана Батяга анын мынтип бой көтөрүшү жакпады. Бирок ал сыр билгизбестен калгандарын жайкап өттү. "Өзүңөр көрүп турасыңар. Кешалар бүгүн эң зор жумуш бүтүрүп келди.
Мындай учурда эч кимиң капа болбойсуңар деп ойлойм. Батяны эч ким кубаттаган да, каршы болгон да жок. Ар кимиси алакан жайып, өзүнчө бата кылып, кол алыша жол тартышты. Керим менен Жабону Батя өз үйүндө алып калды. Ар бирин өзүнчө бөлмөгө киргизип, эркин эс алууларына шарт түздү. Калганын эртеге угармын деп ойлоп, өз бөлмөсүнө кетти. Бир гана Керим уктабады. Уйкусу качып, өз көзү менен көргөн окуя кинодон көргөндөй элестеди. О, эсил кайран бир боорум, эсил кайран. Таңдын атышына дагы бир топ убакыт болсо да, айыл ичиндеги оор жымжырттыкты алыска тарап жаткан өкүрүк бузуп турду. Салкын керимселдин ыргагы менен айыл ичин аралаган армандуу өкүрүк чыккан тарапка абышка кемпирлердин куш уйкусун качырып, эмне болуп кетти деген ойдо өкүрүк чыккан тарапка бирин сериндеп чогула башташты. Өкүрүк кубалап келген айылдаштар акырындап Фантомастын үйүндө топтоло баштады. Канчалык эл көбөйгөн сайын кым-куут ошончолук арбып, өлүк камын көрүү тездеди. Боз үй тигилип, Фантомастын оор денесин көтөрүп киришти. Милиция чакырып текшерүү керек. Бул киши колду болгон эмени изилдеш керек деген киши чыкпады. Болору болду. Сөөгүн үйгө кирип кайтарды, ит куш жеп кетпесин. Сөөгөштү душмандарына шылдың болбойлу. Азыр Фантомастын алыс жакын туугандарын ойлогону ушул. Мындай мууздап өлтүрүлгөн шумдукту көрбөгөн айылдаштарынын жаактары түктөйүп, өздөрүнчө сурай алышпайт. О, эсил кайран бир боорум. Фантомастын эң кичүү иниси гана түнкү жымжырттыкты бузуп, көз жаш төгүүдө. Анын жанына ар ким үн коштоп кошулганы менен бат эле жаагын басып, бетин чайып четтей берет. Баланын үнүн коштогон кардыккан кошок үйдүн ичинен билинер-билинбес угулат. Ал түгүл, тээ түпкүрдөн чыгып качанкы бир шоокуму кетип, ачуусу гана калган кемпирдин кошогу. Ал кошоктун сөздөрү так, таасын угулбаганы менен оор күйүт тартып жатканын далилдейт. Уккан кишинин жүрөгүн сыздатат. Аны басыл деп эч ким соорото албагандай. Кайгыго кайгы. Ал эми мынтип баласынын өз үйүндө мууздалып жатышы азап да. Ким өлтүргөнүн билем. Мен аларды эртең жайлайм. Мен мындай кордукка чыдабайм. Таңкы шоокумга шайкеш келген мындай кыйкырык сөөгү алдында салтанаттуу ант берилип жаткандай угулду. Коңур добуш өз сөзүнө турган азамат экендигин далилдегендей. Мындай шумдукту көрбөгөн айылдаштары андан-мындан уккандар Фантомастын кадим койчо мууздалышын жакасын кармашып катуу кабыл алышты. Биресе чындыкты угууга ашыккандар экинчи тараптан топурак салуу, көз көрсөтүү, парыз деп эсептешкендер бири келип, бири кетип, элдин аягы суюлбайт. Өмүрүнүн көбүн түрмөдө өткөрүп, айылда анча маанилүү болбогону менен сыртка кадыр баркы чоң экен, келим-кетим көп. Келгендер аргын болгондуктан өлүк киргизилген боз үйдүн тегерегинде үн салып тургандардын өкүрүгү тыйылбайт. Айылдаштар түшкө чейин эле келип бүткөн. Түштөн кийин тири укмуш машиналар менен бир укмуш кишилер келе баштады. Кейиптери келишкен немелердин көпчүлүгү кара көз айнек тагынып алышкан. Айрымдары машиналарын өздөрү айдап алышкан болсо, кээ бирлери мотурайган жаш балдарга машиналарын айдатып, өздөрү арткы орундукта чалкалашат. Бирин-бири тааныган немелер экен. Ооз уштарынан бирдемелерди сурашкан болуп, өздөрүнчө айылдагыларга көңүл да буруп коюшкан жок. Кара күчүнө ишенген олбурлуу немелерге тике батыныш кайда? Чачтарын кыпкыска кырктырган, мойну буканыкындай буркуйган бирөө Фантомастын инисинин жанына басып келди да: "Өлүктүн чыгымын биз өзүбүз көтөрөбүз. Эч нерседен переживать этпей, эмне керек болсо бизге айтып тургула. Душман көзүн эч нерседен кем кылбай көмүшүбүз керек. Понятно?" деп өкүм сүйлөдү. Өлүк эси болуп жүргөн иниси башын ийкеп тим болду. Бирок артында чоң жөлөгү бар кишидей кандайдыр бир эрдемсүү пайда болду. Фантомастын туугандары буларга башында бир келип көз көрсөтүп кетип калчу немелердей мамиле кылышса, эми кудалардан кийинки сыйды көрсөтүп жатышты. Көчө бойлой токтогон иномаркалар тууралуу кеп болгондо, алардын кайдан келген таржымалы айтылганда,
Фантомас кайрадан сөзгө алынып, анын аткарган иштери, жүргөн жүрүшү айлапада легенда катары айтылып жатты. Айрым таланттуулар көзү менен көргөнүнө 2-3 эсе кошуп, көбүртүп жабыртып, Фантомастын көргөн билген жоруктарын айтып түгөтө алышпай, ошого корустон. Биринчи күнү конок катары келген Фантомастын достору эртесинен тартып бийликти өз колдоруна алып, айылдаштарынын түбөлгесинде калгыдай тамак аш беришти. Атасы бир кара коюн соёюн деди эле, бирок анысын кыркына калтырып коюшуп, өздөрү досторунун атынан 3 жылкы союшту. 4-үнчү жылкыны алып келишкенде айылдаштары сойдурбай, малга деле убал дешип ашына калтырышты. Достору буга каршылык көрсөтүшпөдү. Ырым-жырымга, каада-салтка ылайык дешип макул болушту. Фантомастын өлүмү да, берилген тамак ашы да элден бөлөкчө болду. Достору кызматын кылып, өлүктүн ыраазылыгын алып гана тим болбостон, сырдуу өлүмдүн сырын иликтеп да жүрүштү. Бир сыйра таанышып алгандан кийин айылга келген шектүү кишилер тууралуу сурап да, ошол жерге барып да кантип өлтүргөнүн көрүп да жүрүштү. Канчалык аракет кылышпасын, колго илинер нерсе табышпады. Бир гана кичүү иниси ким өлтүргөнүн билем, мен аны таанып калдым, мен аны бир көргөн жеримен тааныйм, колума тийсе кайсы жерден болбосун жайлайм, деп жатты өксүп бүткөн каргылданган үнү менен. Канчалык чекмелеп сурап көрүшпөсүн, бирок так-таасын сүрөттөп бере албады. Бул жөн гана ичи күйгөндүктөн деген чечимге келишти баары. Фантомастын досторуна бул кичүү инисинин тартынбай минтип өз көөдөнүнө каршылык көрсөтүп жатканы жакты. Эртеси түшкө чейинки убакытты өлүктү жайына тапшыруу, топурак салганга келгендерди узатуу менен өттү. Тамак аш тартылгандан кийин адам аягы сейилдеп калганда, бая өлүк камын көрүп жүргөн буркуйган неме өзүн Фантомастын ата-энесине Жекшен деп тааныштырды. Ал эми достору аны Жора деп коюшат экен. Сыртынан көп сүйлөбөгөндөй көрүнгөнү менен көпкө сүйлөдү. Анда Фантомастын эрдиктери, адамгерчилиги, ушул жерге келген балдардын көпчүлүгү анын тарбиясында төрөлгөндүгү жөнүндө өзгөчө баса айтылды. Кемпир чал эмне демек, жактырганын же жактырбаганын билгизбей баштарын ийкеп тим болушту. Бир туугандарынын көпчүлүгү айтылган сөздөрдүн айрымдарына түшүнсө, кээ бирлерине түшүнбөй, баштарын жерге салып салкын угушту. Фантомастын эрдиктерин укканда кичүү инисинин көзү жайнап, дал агасындай болгусу келип кетти окшойт. Мен силер менен кетем, байкелер, деди өкүм. Ойго чөмүлгөн ар биринин башы өйдө көтөрүлүп, ыңгайсыз абал түзүлдү. Кой балам, сен жашсың, сенин бизге караан болгонуң керек, деди абышка. Кемпири чалдын сөзүн колдогондой башын ийкеди. Калгандары ооздорун ачып тим турушту. Бирок бала жеңил чүйдөй эмес. Силерди мына булар деле багып алышат. Мен байкем үчүн өч алышым керек. Ушинтип эшик алдынан өлтүртүп жиберип, кантип унчукпай отурабыз? Өзүңөр ойлосоңор боло. Мен алардан өч алышым керек. Мага намыс керек. Баланын көкүрөгүн тиреп турган ызасы, тайсалдабаган өткүрлүгү сыртка чыкты. Кемпирдин жараланган жүрөгү дагы бир жолу зырп эте обдулуп кайра отурду. Кемпирдин мындай акыбалы Фантомастын досторунун талуу жерине да тийди окшойт. Төрдө отурган богогу чыккан, кара көз айнегин чечпеген адам: "Сен ага башыңды оорутпа, братишка. Ал проблеманы биз өзүбүз чечебиз. Бирок биз менен кетсең, ала кетип жардам бергенге даярбыз", деди өкүм. Бир туугандары оозун ачып, сүйлөгөнгө алдары келбей, таш тиштегендей дым-дым. Ушинтип эле алып кетеби дегендей бири-бирин жалдырап карашат. Жүрөгүндө кандайдыр бир от пайда болуп, эрдемсинип алган жаш бала кетүүгө даяр. Абышка ак деп да, көк деп да айтууга дарманы келбей түнөрдү. Фантомастын достору да эмне деп айтышаарын билбей кыжаалат. Бул жолу абышкасынын алдынан кыя өтпөгөн кемпир баатырлык кылды. Көкүрөгүн тээп турган сөзүн ортого төктү. "Балам, каны суюктук кылба. Эшиктин алдына чейин келип, мынтип батынып кол салып жаткандан кийин алар да оңой жоо эмес. Тиги го болуптур, өз маңдайына жазганын көрдү.
Эми сен бешиктен белиң чыга элек жатып кайда жутунасың? Эми мен балдарымды чоңойтуп алып, бычактын мизине салып бере беремби? Эмне, мен эл катары санаа тартпай жашасам болбойбу? Мен тынч жашаганга, силердин кайгыңарды ойлобой кайгырбай, сарсанаа болбой жашаганга акым жокпу? Кемпирдин катуу ачуусу келгенден баштары калчылдап чыкты. Абышка болсо кабагына кар төгүп, моло таштай катыган. Үн сөзсүз. Муну көргөн Фантомастын достору ыңгайсыз абалда калышты. Өздөрүн кармана албай, жер чукуп, баштарын көтөрүшпөйт. Богукчон неме кайрадан сөзгө кирди. Биз менен кеткениңе каршы эмеспиз, братишка. Мына бул папаша, мамашадан уруксат ал. Ошондо биз сени ээрчитип кете алабыз. Туурабы туугандар? Ал кара көз айнектин ичиндеги көзү менен отургандарды бир сыйра айландыра тиктеди. Абышка уктап калган кишидей баягы отурган калыбынан жазган жок. Кемпир айтчуумду айттым дегендей оор үшкүрүнүп тим болду. Өлүк эси катарында жүргөн Фантомастын иниси эми сөз өзүндө калганын түшүндү. Данияр, деди ал эң кичүү инисине кайрылып. Мына, өзүң көрүп турасың. Ата-энеңди карып, салаңдап турат. Азыр биз өзүбүз менен кошо мына бул экөө тууралуу да ойлонушубуз керек. Буларга азыр тынчтык керек. Сарсанаа кылбай багышыбыз керек. Байкемго анын тагдырын бул жерде айтып бекер. Сен өч алганды ойлобой, өз тагдырың, өз келечегиң үчүн күрөшүшүң керек. Түшүндүрдүм дегендей тамагын кыра барып токтоду. Данияр бир топко жер тиктеп отурду да, бир маалда башын шарт көтөрүп: "Сен коркоксуң. Байкем ошон үчүн сени жаман көрчү. Бир тууганың өлүп отурса, кантип тынч жашайм деп үйдө отурасың? Өзүң ойлонсоң, намыстанбай кантип отурасың? Сен коркоксуң. Намыстанбай тынч жашаган сага жарашат", деп бакырды. Анын киргилденген үнү, ыйлай берип кардыккан добушу кайтарылбас акыркы чечим экендигин көрсөтүп турду. Элдин көзүнчө айтылган сөзгө намыстанган тигинин ордунан козголо бергенде Абышка колун көтөрүп токтотту. "Ашыкпа, балам. Бир эсептен аныкы да туура. Агасынын эшигинде мууздатып жиберип, намыстанбай үйдө отура бериш бизге деле уят. Издеш керек, табыш керек. Агасы үчүн иниси өч алсын, бирине бири карасын деп мен силерди Кудайдан тилегем. Намыскөй болсун дегем." Абышка бир саамга оор дем алды да кайрадан сөзүн улады. "Бирок, балам, күнөөсүз бирөөнүн канына соовун болбо. Ушул экен деп аныгына жетпей туруп бирөөгө кол салба. Жөндөн жөн бирөөнүн көз жашын агызба. Башка эмне айтайын? Мынча ээлигип алгандан кийин сени эч ким токтото албайт. Бара бер, балам. Кайда жүрсөң, акыл эсиң менен аман бол. Биз өзүбүздүн түмөн түйшүгүбүз менен конокторду кармабайлы." Абышка конокторду бир сыйра тегерете карап өттү да: "Келгениңерге рахмат, балдарым. Досуңарга жакшы кызмат кылдыңар. Арбагы ыраазы болуп колдоп жүрсүн. Тиги бок мурунда силер менен кетем деп жатпайбы ээлигип? Эми ошого көз кырыңарды салып койгула. Башка эмне демекмин?" Алаканчай деле баары алаканчайып бата кылышты. Кетчүлөр кеткенде, узатчулар узатканда сыртка чыгышты. Келген коноктор ар кимиси өз машиналарына отура баштаганда, Абышка богокчон немеге барды да: "Балам, тиги жаман немени көрдүң. Оттон да кайра тартпайт. Тартынбаган неме кокусунан бирдемеге кабылып, мерт болуп калбасын. Көз кырыңды салып жүр. Силер менин ишенимиме кирген үчүн жаштыгына карабай кошуп берип отурам", деди акырын. "Ата, ал жагынан капа болбоңуз. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Киши кылып тарбиялаганга аракет кылабыз", деди тиги богокчон неме шашып. Бир мезгилде Фантомас белек кылган костюм шымын кийип, Данияр чыкты үйдөн. Көңүлү аскерге кетчүдөй шайдоот. Баары менен кучакташып коштошуп, апасына келгенде бир топко ажыраша албай турду. Кемпир баласынын алкымынан кере-кере жыттап: "Балам, кайда жүрсөң да аман бол. Мага азап тозогуңду көргөзбө", деди угуза. Абышка болсо колун бекем кысып: "Намыскөй бол. Анча-мынча кыйынчылыкка туруштук бере албай, бизди уят кылба.
Сени кайда жиберип жатканымды мен гана билем, балам. Өзүңө сак бол, деди акырын шыбырап. Келген машиналар биринен сала бири от алып ордунан козголушту. Машинанын артында отурган Данияр боз үйүн карай берип, томсоруп турган ата-энесин көрдү. Кол булгалаган агасынын кичинекей баласы гана ага жайдары күлүп, өч алып кетчүдөй үмүттүү карайт. Узатып чыккан ага туугандар эмнегедир баары акыркы жолго узаткандай кайгылуу. Даниярдын жүрөгү мыжылып, көңүлү чөктү. Жолдогата ар ким өз ою менен алек, эч ким сүйлөбөдү. Машинанын ичиндегилер уктап жаткандай магдырашат. Машиналардын алды бир кыйлап узап кеткендей көрүнгөн. Бирок Жамбылга кире бериште токтоп күтүп турушуптур. Баары жерге түшүп чогулушкандан кийин эми шеф жок, ситуация өзгөрөт. Ошондуктан линияга алдырбай кармап калышыбыз керек. Шефтин көзү өткөнүн билген поставщиктер мнениясын өзгөртүшөт болуш керек. Ошондуктан мындагылар менен сүйлөшүп, контролду колго алыш биздин милдет. Казак туугандар менен сүйлөшө кетели. Кандай дейсиңер? Макмалдын алтыны мурдагыдай эле келет деп буларды ишендириш керек. Покупканын адресин алмаштыруу зарыл. Мына ушул проблемаларды ушул жерден сүйлөшүп алалы да ишке киришели. Кара көз айнекчен киши ушуларды айтты. Калган сөздү Данияр уккан жок. Анткени аны бирөө тамактанып ал деп машинага ээрчитип кетти. Данияр түшкөн машина Бишкекти көздөй жөнөдү. Керим киши өлтүрүш оңой эмес экендигин түшүндү. Биринчи түнү такыр уктаган жок. Фантомастын элеси көз алдынан кетпей, шаштысын кетирип турду. Үйдөн эч жакка чыкпады. Кулагына кандайдыр бир үндөр угулуп, сыртта баары Керимди издеп жүргөндөй. Эшикке чыкса эле, мына ушул өлтүргөн, деп милицияга кармап берчүдөй өзүн шектүү, ыңгайсыз сезди. Анын мынтип ыңгайсызданып, селт этип жүргөнүнө эжеси да бушайман. Кантсе да бир тууганда ооруп турабы деген ой кетти эжесине. Тынчыраак эс алсын деп балдарды да жолотпойт. Бул Керимге ого өтер оор тийди. Өзүн таптакыр жалгыз сезди. Башка учур болгондо өзүн өзү алаксытыш үчүн басып кетет беле. Бул жолу анте албады. Сыртка чыкса эле милиция келип кармап кетчүдөй элестейт. Түшкө чейин эч кимден кабар болбогонуна ого өтер кыжырланды. Мурдагы сүйлөшүүлөр боюнча Эмил келмек. Ал дагы дайынсыз жоголду. Керим, бир жериң ооруп турабы? Деди эжеси бир маалда тынчсызданып. Керим чочуп кетти. Баятан ойлорун эжеси билип тургандай, бирок кайра өзүн шашылыш колго алды да, эмнегедир башым катуу ооруп турат. Түндө да уктабай чыктым. Керим эжесин шекшинтпешке аракеттенип, ошондой таптакыр эле тынч ала албай турасың, дары ичсеңчи. Эжеси кабагын бүркөп, өзүнчө бушайман. Керим өзүн абдан бекем кармоого умтулуп, дары ичпей эле коеюнчу, азыр жакшы болуп калдым, деп кыйналган түрменен. Булар сөзүн бүтүп ооз жее электе Эмилдин машинасы сигнал берди. Керим селт эте түштү. Кантип сыртка жөнөгөнүн сезбей калды. Сыртка чыкканда Эмил машинасын бекитип үйгө киргени жатыптыр. Экөө кол алышып учурашкандан кийин: «Кеша, иш жакшы. Биз линияны алдык», — деди Батя. «Эми Туркияга макмалдын алтынын жөнөтө баштайбыз. Сен негизи молодецсиң. Мен ушундай болоруна сага ишенгем», — деди Керимди кучактап. Баса», — деди. Кайра бир нерсени унутуп калгансып чөнтөгүн аңтарып. «Бул сага зеленый менен аванс. Бир үйдүн акчасы деген, Батя», — деп кагазга оролгон акча берди. Керимге бул аз көрүндү. Алдыда дагы далай иштер бар деп ойлоду өзүнчө. Керимдин акчаны көрүп сүйүнбөгөнү, аз дегендей кайдыгер караганы Эмилге жакпады. Бирок Керим менен дагы далай иш бүтүрөрүн түшүнгөн Эмил өзүнүн ичиндеги нааразычылыгын Керимге билдирбегенге аракеттенди. Экөө көпкө сүйлөшүп отурушту. Эмил өзүнүн балалыгын, башынан өткөргөн айрым күлкүлүү окуяларын айтып күлдүрүп, Керимдин чечилип сүйлөшүшүн күтүп отурду. Кантсе да кырдаал Батя ойлогондой болбостон, Керим өзүн жакшы сезип, күлүп отурганы менен төгүлүп эч нерсе айтпады. Экөө Батяга барышканда Эмил кетип калды. Тамак ичилип бүткөндөн кийин Керим кетүүгө камынды.
Батя өзүнүн Керим менен өткөргөн убактысы бекер кеткенине кыжырланса да, анын башкалардан айырмаланып турган адамдык касиети таң калтырбай койбоду. «Кызык», — деди Батя Керим чыгып кетери менен өзүнчө ойлонуп. «Деги буга эмне жагат?» Өзүнчө кобуранып чылымын күйгүздү. Мейли, эмнеси болсо да качандыр бир мезгилден бери кутула албай жүргөн душманын жайлап берди. Бул торпедо керекке жарайт деген сыяктуу санаалар менен өзүн алаксытып койду. Машина кетти. Керим терезеси караңгылатылган иномаркада чалкалай отуруп, өзүнүн мындан аркы турмушун элестетти. Ал минтип киши өлтүрүп, бирөөнүн кызматын кылганга ыраазы эмес. Ал өзүнчө түтүн булатып, Чорный мирдин бир тарабын кармап калышы керек. Ушул жердеги турмушун элестетти. Көңүлүнө толду окшойт. Дагы бир жолу чиренип чалкалап алды. Керимди кайрадан ой басты. Өзү жаңы аралаша баштаган бул турмуштун ички сырларын билбей туруп, кантип чалкалап жашаганга болсун, деген ой келди башына. Шашпа, Керим. Дагы эрте, деди ал ой көңүлүн аралап. Бул ой өтө таасир берди көрүнөт. Ал чалкалап отурган жеринен кантип козголуп, кантип түздөлүп калганын өзү да сезбеди. Анын чочуп кеткени айдап бараткан жаш баланы да таңдантты. Күзгүдөн Керимди бир карап, бала анча сыр бербеди. Керимдин ойлорун тиги бала баамдап калгандай сыр билдирбегенге аракеттенип, «Метону азыр кайдан тапса болот? Сен анын кайда экенин билбейсиңби?» деп сурады да, ыңгайсыз абалдан чыгып кеткендей кубанып алды. Тиги бала чындап эле мага айтып жатабы дегендей Керимди күзгүдөн бир карап алды да, «Билбейм байке», деди акырын. «Тааныбайсыңбы?» Керимдин көңүлү жайлангандай кайдыгер үн менен сурады. Ал оюн сезбегенин түшүндү. «Тааныйм, бирок аны кайдан тапса болорун билбейм». Тиги бала дагы күзгүнү карап сүйлөдү. «Ие». Керим суроосунун ыңгайсыз болгонун баамдады. «Чын эле», деди өзүнчө. «Эмил кайда жүргөнүн мындай бок мурун балдарга айтмак беле?» Машина Керимди каалаган жерине жеткирди да, кандай тездик менен келсе, дал ошондой ылдамдык менен көздөн кайын болду. Керим ушундай машина сатып алууну ойлоду да, эжесиникин көздөй жөө жөнөдү.